Жаңы имарат заман талабына ылайык болуп курулган. Буга чейин Нокен райондук электр тармактары ишканасынын Сакалды участкасында имарат болгон эмес. Кызматкерлер 2 бөлмөлүү вагондо отуруп иштечү. Эми минтип жаңы имарат курулуп, зарыл болгон шарттын бардыгы түзүлүп отурат. Машина берди, мына бизге жаңы машина кое турган месталары менен коюлуп берилди. Ысык, душ, иштен кийин келип саат 5-те иш бүтөт, саат 5-те иш бүткөндөн кийин душ, жуунуп, анан үйгө кайтабыз. Сакалды участкасына имарат куруу муктаждыгы көп жылдан бери көтөрүлүп келген. Маселе аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында чечилди. Быйылкы жылга ушул региондордо 3 участка ушундай ачылуу пландаштырылган. 3 миллиондон 9 миллион акча каралган. Бул жерде мурда участка жок иштешкен балдар. Жаңы имараттын курулушу, жаңы шарттын пайда болушу кызматкерлерди гана эмес, айыл элин да кубандырды. Анткени буга чейин Сакалды бөлүмүндө оңдоп түзөө, авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу иштери гана жасалып келген болсо, эми төлөм жүргүзүү, эсептегич алуу, бир сөз менен айтканда бардык жумуш жеринен бүтөт. Арал, Нокен жана Сакалды айылынын 7300дөй тургуну мурдагыдай электр энергияга байланышкан маселе менен район борборуна барып убара болбойт. Участок башка бардыгын заявление жазып ушул жерден бүтөт деп айтышып атат. Ушуларда эл кыйналып атат биздин айыл. Могу менен эми анча элге жеңилдик болот да Кудай кааласа. Эми мен тилегим ушу электриклерге инсап берсин, свет өчпөсүн. Анын азыркы жаңы курулган объект боюнча өзүнүн үйүнө жакын. Бул жерден пешком деле келип, жөө жүрүп деле келип төлөп кетсе болот. Кыйынчылык ошо элге шарт түзүлүп атат. Жыл аягына чейин дагы 2 жаңы имарат пайдаланууга берилет. Мындай аракеттер калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоого болгон кадамдар экенин энергетиктер белгилешет. Жалал Абад электро ишканасы күз-кыш айына карата 70% жумуштарын аяктады. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.